Мен көптөн бeri Россиядамын, айылда ата-энем бар. Мен сизден кечирим сурайм. Себеби ата-энемди сиздин партияга добуш бердире албаганым үчүн дейт. Шайлоого бир күн калганда башка партиянын балдары бир жоолук апама Кытайдын калпагын атама кийгизишти. Ошону менен иш бүттү дейт. 12 жылдан бери тиштин кирин соруп, акча салган мени угушкан жок. Калпак менен жоолук эбак тытылыптыр дейт. Бул жолу алданбайбыз, сизди урматтап Кылычбек дейт. Мына өзүнүн баласы какшап айтып атса дагы бир Кытайдын калпагы Кыргызга баалуу болуп калды. Мен көп нерсени ойлоном. Аябай көп китептерди окуганга аракет кылам. Акылым жетпей калды. Кантип аң сезимди өзгөртсө болот экен билбей калдым. Анан жакында бир китеп окуп отурат элем. Ошол жерде жазыптыр. Кожо Ахмет Яссауидің китебинде турат. Кыяматтын белгилеринде дейт. Туура айткан кишини көкүрөктөн түртүп чектетип, жалган айткан кишинин аркасынан ээрчип калат эл дейт. Мен карап көрсөм, тооба келтирдим. Кыямат Кыргыздан башталат окшойт деп калдым. Дал биздин заманда айтыптыр да. Чындыкты айтып атсам, чочуйт да, сенин бир нерсең бар ушул жерде деп. Калпты согуп атсаң, ой укмуш ишенип ушундай бир рахат алат, кулагынын кычуусу карап. Айлыгыңарды 26 000 кылып берем десе кол чалат сүйүнүп. Билет жалган экенин, бирок кол чалат. Андай болбойт десем, сени жаман карат. Неге болбойт дейсиң деп. Себеп чындыкта болбойт да андай. Мен эмес, Рахман ушундай оюн ойной коем деп, Рахманды да жаман көрүштү го. Көтөрөм десе неге каршы чыгып атасың сен деп. Кандай дейсиң адам? Ошон үчүн мына жерде Кылычбек мырза ата-энеңизге да инсап берсин. Бүтүндөй журтубузга, элибизге инсап берсин.